Аты жөнүм Мамонбек Бурхан уулу. Учурда Уюткулуу улуттук компьютерлик гимназиянын гимназисти болуп эсептелем. Негизинен менин атам өзү курулушчу, кесиби боюнча курулушчу. Апам медайым. Чоң атам маданият кызматкери болгон учурунда. Ошондон тартып балким мага көкүрөгүмдө кичинекей чагымдан бери эле бул китеп окуу абдан кызык болуп эсептелет. Мени китеп окууга кызыктырган, шыктандырган бул адабий окуу китеби болуп эсептелген. Башкача айтканда 4-классымда адабий окуу китебинен көптөгөн фантастикалык, бир туруу ырлар келет. Мындай адамдын көкүрөгүнө көптөгөн нерселер салып коет экен да. Today is 22. Okay, that's right. 20. Present simple. Do we use was, were, is, am, are? Which one? No. Is. Негизинен бул адамга акылдуу болуш үчүн көптөгөн миллиондогон китептин окуунун кереги жок, кажети жок. Менин жеке оюмда. Адамга адам болуу үчүн бир гана китеп жетиштүү. Бирок ошол өзүнө жага турган, өзү түшүнө турган бир китепти табыш керек экен. Негизи мен ошол китепти издеп жүрөм дагы деле. Анан бир гана адабият теориясында окубастан, мен адабият жаатында китеп окубастан, азыркы 21-кылымдын талабына жооп берген маселен Феникс китебин окуп чыктым. Ошондой эле Сайтмурат Давлатовдун Я и деньги деген китебин окудум. Наполеон Хиллдин Думай и богатей деген китебин окудум. Жана башка көптөгөн китептер окуп келе жатам. Бирок мени кызыктыран бул адабий китептер болуп эсептелет. Мага жаккан бул Омар Хаямдын рубаилери көп жагат. Ошондой эле Ибн Синанын. Ошол учурда мен ар бир китептен ар кандай көптөгөн пайдалуу нерселерди алганмын. Маселен, Султан Раев агайыбыздын Кашаба деген повестинен мен ошол учурдагы адамдын ушул бөөрүгө, ошо бөөрүнүн бөлтүрөгүнчө боло албаганын, же болбосо эки уттуу адам баласы айбан же болбосо адам болуп алат экенин түшүнгөнмүн. Бул мага өтө чоң таасир берген. Ошол китептен мен ошол ойду ала алганмын. Экинчи бөлүгү. Таласпай келип баягы. Экинчи бөлүгү баягы айчүрөк үйлөнүшү. Ошо бала деген көп, бирок ошо балдардын ичинен дагы бир өзгөчөлөнгөн, бир дымагы башкача, кичинекейинен ушу максаттын так кое билген, каяка барарын, кандай болорун мындай аныктап алган балдар бар. Ошолордун бири Аманбек деп мен тайманбай түз эле айтар элем. Анткени ушул жигиттен мен ишеничим аябай чоң. Мунун базовый нерсе деп коет го, бул калыптанышы ушул китеп окуудан болуш керек деп ойлойм. Бул телефонду мен интернетти жана башка көптөгөн социалдык баракчаларды деле мен бул ашканадагы бычакка салыштырамын. Эмне себептен дей турган болсо, ашканадагы бычак менен сен нан кессең болот, эт кессең болот, же болбосо кандайдыр бир жакшылыкка пайдалансаң болот, же болбосо сен ошону менен бир жаман иш кылып коюшуң да мүмкүн да. Ошондуктан мен бул смартфон менен, телефон менен, интернет менен мен жакшы нерселерди окусам болот.